Кыргызстан бул биздин үйүбүз. Биз аны тазалыкта сакташыбыз керек. Мына азыр деген канча деген уюшулбаган жана таштандыларды таштап атышат. Ушулардын баарын тең өзүбүз гана тазалап, өзүбүз ушундай тартипке алып келишибиз керек. Билесиздер, биз ушул таштандыларды таштоо боюнча жайларды уюштурууга биз айыл өкмөттөргө жана акимдерге укукту берип атабыз. Мен ойлойм, акимдерибиз менен айыл өкмөттөр ушундай демилгени өзлөрү колго алып, жергиликтүү калк менен өзлөрү жана таштандыларды таштоо жагын өзлөрү уюштуруп, ошолорго биз эч качан өзүбүздүн жаратылышыбызды, туулган жерибизди булгабаганга, тазалыкка чакырам. Под руководством президента мы должны вернуть былую славу города Фрунзе, теперь Бишкек, что это зеленый город, город парков, аллей, скверов. Тем более вот большинство в акции, например, сегодня участвует большинство молодежи. Вот молодежь, если берет инициативу, это означает, что наше будущее будет в надежных руках. А мы, вот поколение, которые сегодня руководят государством в различных уровнях, они должны беречь, приумножить. Поэтому мы должны совместно двигаться, постепенно наладить и возвращать былую славу нашего города.